проблемаңды чечтиңби? Бүгүн вечеринкага бармак болдуңбу? Ой, кайда барайын десем жигит жок. Керекте телекке чыгып кетишет бардыгы. Жигит жок болот ал. Ооба. Ал деген бирок проблема эмес да, туурабы? Мен ал проблемаңды жөн эле чечип коем азыр. Саламатсызбы, моя кызматкери Турарбекова. Нарушаем? Что нарушаем, Чуңуз? Бойдоксузбу? Документтериңизди бериңизчи. Документтеримди? Азыр? Мынакей. Так. Түшүңүз, жүрүңүз. Эмне себептен айттыңыз? Түшө бериңиз. Түшө берсеңиз, анан сүйлөшөбүз. Баска. Документ берип коесузбу? Жок, баска. Турсаңыз? Жакабы? Тургула. Тияка тургула. Так. Салта проблеманы чечтикпи? Чечип атабыз, жагып атат окшойт. Танда кайсынысы жагып атат? Кайсынысы суураак, өндүрөөк? Алдында турат ошол түстүүрөөк, өңдүүрөөк окшойт ошол. Кыздар, болдун, токтотпойсуңар, документ бербейсиңерби? Болдугулачы, кой бергиле. Вкусное мясо? Нормально. Нормально, говорит. Салам достор, жайында кандай сонун, күн ысык, айлана коз, ысык көл, эс алуу. Кийинки видеобуз жайка эс алуу жөнүндө болмокчу. Meni koy. Meni koy. Başım düşmesin. Meni koy. Koy. Ver senge. Başını sürmeyin. Kötür. Şununla gel lan. Мына, мен деле ушун үчүн кызды көтөрүп келип сууга тыштырып атам. Толтуруп алдар, чогуп алышыптыр. Угушу боюнча бул жеңеске Нурислам жеңесин сууга жуунтуп коюн деп алып келсе, ал качып атат. Başını sürmeyin. Kötür. Урсаңар достор, башым түшпөсүн дейт. Koy. Başım düşmesin. Meni koy. Кандайчы? Түшүнүктүү. Эртең эжебиз тойго барат окшойт. Ошондойго кыздарда $100 чачын жасатып алып туруп анан бир күн кечке жүрө беришет го, сактанып. Meni koy. Koy. Başım düşmesin. Meni koy. Эми элестеткиле. Джеймс Кэмерон Титаник кино тасмасын кыргызча татса кандай болмок? Meni koy. Koy. Başım düşmesin. Meni koy. Şununla gel lan. Же наоборот, Кыргызстанда татса кандай болмок? Актерствосуна 5. Бул кызыбызга Леонардо Ди Каприодон биринчи Оскар бериш керек. Берсе болот. Эмнеси болсо да бул суудан кийин эжебиз курганып, анан эртеси барчу тоюна барып, жакшы эс алып келди деп ишенебиз. Достор, өпкө деген сөздү укканда кайсы областты элестетесиңер? Топ-туура, нарын, тамаша талас. Эми видеону көрөлү. Давай, үйлө. Чыгар желин. Чыгарбадың ба? Чыккан, давай. Көрдүңөр кандай чоңоюп калды. Ол бас. Чыгарсаң айда. Биринчи жолу көрүшүм койдун өпкөсүнүн үйлөнгөн. Таластык койдун өпкөсү окшойт. Ошондо адам күчтүү болуп же башкача айтканда торпеда. Болордо ички органдары ушинтип көбүрөт го.
Кадимки учкан шарик деле чоңоюп атат. Шарик дегенде жигиттер ушул өпкөнүн кыздарыңарга шариктин ордуна белек кылсаңар болот экен. Аягында мен бул өпкө менен 2 областты байкадым. Нарын, талас, нарын, талас, нарын, талас. Баса мүмкүнчүлүктөн пайдаланып NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ушул жакшынакай футболка ошол дүкөндөн алынган. Эгерде сиздер дагы кааласаңар NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө барып кийинсеңер болот. Айтыңызчы, жумушуңузда кечке иштей берип тажап кеткенде эмне кыласыз? Салам. Bir gün kechke jumuşta болуп калсаңызчы, анда монтип иштейм. Мына орысча айтканда жалкоо 80-го уровня, а жанында экен жини келип турат. Эмнеге? Анткени ал кире бериште отурат, жатканга орун жок. Тиги баланкындай. Балки бул вагез жумушка келип атканда ушундай келишим менен кирген. Мен 24 саат иштейм, бирок жатып алам. Түшүндүм. Балким бул вагез мурунку жашоосунда депутат болчу. Азыр болсо типографияда иштеп атат. Бирок мындай жатып алып иштеген типографияга жарашпайт экен. Арак чыгарган завод болсо бир жөн, анда түшүнмөкмүн. Акырында айтарым, жумуш дегенде жакшылап көңүл менен иштеш керек. Жей салыш керек. Эми кайрадан жайга кайрылабыз. Аквапарк деген жер бар. Барыбыз эле салып көргөн. Азыркы болуп турган видео кайсыл шаарда, кайсыл областта тартылып атканын билбейм. Бирок тартып аткан кыз абдан эмоционалдуу экен. Өлбөйсүң, нифига өлбөйсүң. Давай делай, го биягы бол. Кайф кетти го, жеттим. Подряд түшүрдүң го, жеттим. Сөзүн эле түшүнсөк болот. Кайсыл областтан экен? Эми шашпай биринчи кыздын сөзүнө көңүл буралып. Биринчи башталганда эле өлбөйсүң, нифига өлбөйсүң. Давай делай, го биягы бол. деп поддержка тееп атат. Бирок бул кыз айткандай эле болду. Баары аман эсен. Жаныбызга бул кызды алсак сак жүрөбүз деп ойлойм. Өлбөйсүң, нифига өлбөйсүң. Давай делай, го биягы бол. Кайф кетти го, жеттим. Подряд түшүрдүң го, жеттим. Экинчи, кайып кеттиң го, подряд түшүп ийдиң го дейт. Ошондо подряд дегенде кандай? Булар элестетип компьютердик оюн ойноп жаткан го. Анан ошол оюндары бөлүктөргө бөлүнөт. Бул кыз подряд баарын өтүп салды. Түшүндүм. Эсиңердеби бул эжебиз? Ошондо бул эжебиз балдардын көзүнчө деп анан ал жактан кеткенден кийин кайф кетти го, жеттим. Эми аягында элестеткеле, ушул тартып аткан кыз олимпиадалык оюндарын үн коштосок кандай болмок? Өлбөйсүң, нифига өлбөйсүң. Давай делай, го биягы бол. Кайф кетти го, жеттим. Подряд түшүрдүң го, жеттим. Гаи. Кандай гана видеолор чыкпайт, маи кызматкерлери жөн. Азыр баарыңар мени түшүндүңөр окшойт, кайсы видео болор? Андай эмесе кеттик. BMW машинасы, маи кызматкери, капотко, жаткырып алып, айдап баратат. Менде суроо. Кантип? Анан каяка? Эми фантазиябызды жакшылап күйгүзөбүз. Биринчи, балким байкебиздин досу үйлөнүп, свадебный каточтун машинасына батпай калып, анан капотко чыгып алып кетип барат. Мубарек тоюңла, мубарек. Яшкынын сазын ичилиңла. Экинчи, байкебиз таксиде бара жатат. Баягыдай эле ичине батпай калып. Такси, вези до ночных дам. Үчүнчү, Форсаж кино тасмасын сүйүп көргөн маи кызматкери.
Бариким азыркы таксилер атайын ушундай. Салон ичинде 200, капотто кетсең 100. Анан байкебиз эконом кылайын деп капотко чыгып алган. Бирок эгер ушундай болсо мен деле капотто жүрмөм. Такси, такси, вези. Бул жерге баягы кызыбыздын үн коштоосу жетишпей жатат. Өлбөйсүң, нифига өлбөйсүң. Давай, делай, го биягы бол. Кайф кетти го, жеттим. Достор, эмнеси болсо да байкебиз аман эсен жакшы. BMW-нын эси табылды. Бирок мындай кылган туура эмес. Эгерде майы кызматкерлери болбогондо биз күндөгө ушинтип капотто жүрмөкпүз. Эң башкысы майы кызматкери өз жумушун так жана туура аткарганына баа берди. Башкаларга окшобой. Өткөндөгү видеого жазылган ой пикирлердин эң кызыктуулары ушулар болду. Ыраазчылык, өткөндөгү бөбөгүбүз алма жептир. Барыбыз үчүн бул аябай табышмактуу оор суроо болду. Эмнеси болсо да таш болсун. Анда эмесе мурунку Екатеринбург шаарынан келген видео суроонун жообун чогуу көрдүк. Ана урматтагандар, табышмагыбыздын жолу кеттик. Ал эми бүгүнкү чыгарылыштын видео суроосун Кадыр аттуу байкебиз жөнөттү. Салам ойтобу, менин атым Кадыр, мен Бишкектен болом. Эми бардыгыңыздарга суроо. Мен кайсы өңүрдө атам? Бул суроого ким биринчилерден болуп ой пикирге туура жообун жазса, NSI Кыргыз бренд дүкөнүнөн мындай футболка белек кылмакчыбыз. Достор, бул ой тобу долбоор болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, ушул дарекке же бул WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Салам достор. Келе жаткан 23 февраль майрамыңыздар менен. Албетте азыркы видеобуз ошол майрамга тиешелүү болмокчу. Майрамда парад болот дегенди угуп, жада калса эчкилер да, кадимкилер эчкилер даярданып жатышыптыр. Бул эчкини көрүп мен 10 класста ДПМ сабагын эстеп кеттим. Же болбосо армияга жаңы барган аскер. Башына шапка, колуна тапанча эле карматып койсок болчу да. Жана ушундай эле бул видеодон жаңы бут кийим алган балдар жана кыздардын лайда басып баратканын көрсөк болот. Же болбосо бул эчкибиздин эчки экенин билбейт. Ишигылып эчки теке экен. Билесиңер, бул дүйнөдө 3 нерсени көз илмебей карап турса болот. Күйүп турган отту, шар аккан сууну, анан москвич машинасын кыймылдап турган. Менде бир суроо. Эмне кылып атат булар? Биринчи, дөңгөлөгүн үйлөтүп атат. Экинчи, кыймылдатып оталдырып атат. Үчүнчү, жинде болуп атат. Же болбосо бул машинанын жаны бар. Какап калды, бул эки киши тез жардам көргөзүп атат. Түшүндүм. Булар Exhibit жана 50 Cent Snoop Dogg'тун клипин көрүп алып, ошолорду туурап атат.
Hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love. Эсиңерде Золушка жомогу. Ашкабак машинага айланган. Ошонун жаңы версиясы. Баса үстүндөгү футболка эне сай кыргыз бренд дүкөнүнөн алынган. Ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видеону биринчи көрөлү. Далдыйган менен даамы жок деген ушул. Эми короз менен баланы салыштырсак, бала короздон бир топ эле чоң көрүнөт. Жөн турган короз индюктарга тийишип атат. Тийишсең да алың жеткендерге тийиш. Жет тийишпе. Эми фантазияны күйгүзөбүз. Бул бала эр жүрөт. Баарын дүңгүрөтүп кызыл аскерде жүрөт. Короз дерзкий. До конца аягына чейин чыгат экен. Иши кылып короз тепкен жаман. Абай агла. Эми элестетиңиз. Үйүңүзгө конок келди. Коноктодуңуз. Бир күн өттү, коноктодуңуз. 2 күн өттү, коноктодуңуз. 3 күн өттү, тажатты кетпейди. Кантип кетириш керек? Тамаша. Булар жөн эле ойноп атышат. Үйүндө интернет өчүп калган окшойт. Же болсо мындай. Римде сулуу эмес балдарды жардан ыргытышчу. А бизде болсо араба менен ыргытат. Кумга. Дагы бир нерсе. Американ кино тасмаларында экшн сценаларын каскадерлар аткарса, а бизде болсо өздөрү аткарышат. Бирок машинанын ордуна араба. Ит адамдын досу, ат адамдын канаты. Бирок мындай ит менен дос болуш кыйын го дейт. Дагы жакшы чынжырга байланып турат. Эгерде байланбай бош турганда тиги баланы кармап турат. Аягында акырын тиштеп коймун. А балким тиги бала официант. Ит тамак заказ берди, бирок жакпай атат. Же болбосо жигитине тарынган кыз. А баланын үнүн уктугарып, өзүнчө эле аспанда учкан куш. Эң кызыгы бул видеодо ит максатына жетти. Гөлөчтү айырып салды. Эми мындан кийин бул видеонун атын Гөлөчү айрылган жигит десек болот. Жөнөкөй күн, жөнөкөй бала. Mercedes маркасындагы машинанын артында уктап атат. Муну карап койнум көрөйүн. Эй, эмне атасың? Картошка арчып атам. Жок, чын мен картошка арчып атам, а бул бала уктап атат. Эмнеси бар экен? Балки бул видео кыйгачынан тартылган, а машина мурду жагы менен турат. Бала үстүндө уктап атат, а тиги суруп аткан жөргөмүш киши. Человек-паук. Муну карап койнум көрөйүн. Эй, эмне атасың? А, түшүндүм. А балким бул бала бирөөлөрдү аңдып атып уктап калган. Тамаш, байкуш бул бала чарчап жумуштан келе жатса керек, үй бүлө багайындап түнү менен иштеп. Эй, эмне атасың? Ночкадан элткам.
МКСниксің бе? Мына саға. Бор орса борға төбет деген ушу. Көрсе бұл ночь кинодан келе жатқан тұра. Үйіне жетпей қалыптыр. Игрушки, книжки спят. Эми елестеткілер. Ошол эле ночь кинодан келе жатқан башқа көрүүчүлөрдү. Анысы мейлі. Уктуңарып сен гаишниксиңби десе, ооба дейт. Елестеткіле гаишник машина текшерип жатып уктап калган. Ночь кинодан келдикам. МКСниксің бе? Во. А балким баягы экебиз дагы ушинтип уктап калган. Аны айдоочу ойготпойн деп айтып кеткен. Спят усталые игрушки. Тамаша. Иши кылып ночь киного барганда жаздык шейшеп журканыңарды алып алгыла. Эгерде үйгө жетпей калсаңар, ошону акырын салып анан жатып аласыңар. Достор, бул ой тобо долбоору болду. Менин атым Азык. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, бул дарекке же мо WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Короче. Салам достор. Футбол. Достор, батыштын футбол күйөрмандарын көргөндө мен абдан суктанчумун. Эми билесиңер, бизде Кыргызстанда абдан суктанчу футбол күйөрманы чыкты. Карагыла чыгандай гана сон. Менин оюмча бул байке мурун я танцорго катышчу. Je танцы на ТНТ. Ну что, ну давайте танцевать. Muévete flaca, flaca, mueve ese booty, muévete flaca, flaca. Cuando menea tu cuerpo me pone loco, loco. Con ese flow que tú tienes me hace vibrar. Кандай гана сон. Мен да ушундай кылып бийлегим келет. Бирок Snoop Dogg менен. А балким бул байкебиз. Достор, карагылачы, элдин баары кандай суктанып жатышат. Бирок бир гана милиция кызматкерлери маанайы жокпу же түшүнгөн жок. А балки милиция кызматкерлеринин ою мындай. Азыр кичине бийлей турчу, андан кийин отделениядан сүйлөшөбүз. Достор, эмки видео сатак даңкты эч кимге бергиси келбеген кыз жөнүндө болмок. Жок. Саясатка эч тиешеси жок. Я не знаю, как ты, я не буду молчать, а нас прощаться. Көрдүңөрбү? Мына сага оппозиция. Бул кызды ички иштер министри кылыш керек. Бир сөз менен баарын тынчтат. Мен да ырдагым келип кетти. Капстан алаулап күйүп жанына. Достор, байкадыңарбы? Эгер бул кыз деген баарына ушинтип жооп берсе, баары оңолмок. Чоңуз жол кире төлөп коесуз. Чоңуз сиз менен таанышып алса болобу? Иши кылса бул кызыбыз эч кимге моюн бербейт. Аттракцион! Кандай гана сонун сөз. Кийинки видеос ошол жөнүндө болмокчу. Мына достор, ушинтип тай салса болот. Же монтип, или монтип. Достор, байкенин үнүн угуп, мен кичинекей кезимде бир мультфильмди эстеп кеттим. Мына көрдүңөрбү достор? Эмнеге бул мультик чыкпай калды десе, көрсө бул байкебиз жыргап аттракциондо жүргөн турбайбы? Эми достор, видеону өчүрөбүз, үнүн угабыз, анан элестетебиз. Уктуңарбы эмнеге окшош экен? Мына достор, кадимки жүрүп бараткан поезд. Эми элестеткиле жандуу тамашакөй поезд. Мен оюмча бул байке бир компьютердик оюн ойноп жатат.
Иши кылса мен бул видеону көрүп, мен да ушул жерге баргым келип кетти. Мырза генерал, милициянын ага лейтенанты Шамшин Маекке келдим. Келиңиз. Кайсы нормативдик документтердин негизинде ички иштер органдары кызмат кылат? 448 буйруктун негизинде. 448. ДПС деген эмне? Дорожно-патрульная служба. Туура. Өзбекстандын президенти ким? Өзбек Ажы. Кандай? Өзбек Ажы. Чё? А балким мен жаңылыктардан калып калдым. Узбекские СМИ объявили главу республики падишахом. Об этом в обзоре местной прессе рассказал Шамшин. Эми калган кызматкерлердин реакциясын көрөлүчү. Дагы жакшы Өзбекстан президенти ким деп сурады. Элестеткиле башка мамлекеттердин президенттерин сураса. Ошондо эмне? Казак ажы, тажик ажы, орус ажы жана ажы болуп калабы. Анда эмнеге өзбек ажы деп айтты? Нарында телевизор жок да. Мына табышмактын бар ушул жерде. Көрсөң нарында телевизор жок турбайбы? Нарында телевизор жок да. 21-кыл. Даже азыр нарында эмес, нарындын айылдарында интернет бар. Эгерде мен эми ГАИ кармап, Права техпаспорт на машину, пожалуйста. Десе, нарында права жок деп жооп берем. Бирок достор, эмнеси болсо да бул байкебизди аттестациядан өткөрдү. Эгерде мен комиссияда отурганда демектин. Достор, бул ой таба долбоору болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо ушул дарекке жибергиле. Öyle, bunu kim yazdı? Tova, kim yazdılar onlardı? Салам достор. Баарыбыз эле лотерея ойногонбуз. Мисалы мен деле ойногом. 4-5 жолу. Бирок эч нерсе уткан эмесмин. А көрсө утса болот экен. А билесиңер канча? Кашкалдактан болом. Атым Муктар. Кече үй бүлөлүк лотодон жалгыз акыркы акшама битте лотерея алып, мына хатымды утуп алдым. Силер да ойноңуздар, утуңуздар. Стоп. Мен эмне утуп алдым? Мына хатымды утуп алдым. Вау! Мен үйлөнгөнүн кыстапай жүрсө элдер лотереядан утуп алышат экен. Мен ойлогом, лотереядан акча, машина, эмерек, телевизор утуп алат деп. Көрсө? Мына хатымды утуп алдым. Достор, эми видеонун баш жагына келебиз. Биринчиден байкебиз Кашкалдактан болот экен, аты Муктар. Каяктан экенин айтпаса деле буну бул сөздөн билсе болот. Битте лотерея алып. Эң кызыктуусу мен башында эч байкаган жокмун, артында. Мына хатымды утуп алдым. Мен моюнча видео мынтип башталыш керек. Грандиозный розыгрыш лотереи прошел в прямом эфире 31 декабря. В новогоднюю ночь счастливчиками стали сразу 20 тысяч человек. Жалгыз акыркы акшама битте лотерея алып, мына хатымды утуп алдым. Мына кыздарга кеңеш. Баарыңар эле карьера түзөм, шашпай турмушка чыгам дейсиңер. Жүрө бергиле ошо. Анан 40-50 жашка келгениңерде силерди битте лотерея алып эле элдер утуп алышты. Битте лотерея алып, мына хатымды утуп алдым. Ошондо лотерея менен акча, эмерек, машина утсаң, а лотерея менен аял утуп алсаң болот. Ал эми азыр балдарга кеңеш. Свадьба, кортеж деп акча коротпой эле битте лотерея алып утуп алгыла. Кеттим лотерея алганы. Жануарлар жөнүндө видеолор абдан кызыктуу. Ал эми кийинки видео жануарлардын оор тагдыры жөнүндө. Капталды. Точно көрө. Бар капталды. Чынне бул байкуш эшеги эмне кылды болду экен? Эмне мынча күнөө кылды экен? Түшүндүм. А балким башында бул машинаны бул эшек тартып келет. Анан эшек чарчап калып, эми машина эшекти тартып барат. А балким бул эшек баягы акылдуу эшек. Уктуп аткан жерден баягы тургузуп алып сүйрөп кетти.
Достор, білесіңер, бір уақыттарда Қырғызстанда эшектер жоқ болып кеткен. Ошондо Қырғызстанда 3 ел эшек калыптыр. Биринчиси акылдуу эшек, экинчиси ушул эшек, үчүнчүсү Агорго Ситиде такай. Тамаша, эки утарым бар. Эми бул табышмактын жообун мен точно таптым окшойт. А балким бул эшек спортсмен. Рокки кино тасмасындагыдай. Эшек жакында чоң рингке чыгат. Ошон үчүн эси башыктырып атат. Кыскасы достор, эшегиңер эми баспай калсам мондай кылгыла. Латера алып, хатынды утуп алдым. Достор, кийинки видеобуз кыска жана нуска болмокчу. Бодибилдинг деген сөздү баарыбыз эле билебиз. Шкаф тумбучка балдар жөнүндө. Кечиресиздер, адаштырмын. Шкаф тумбучка амбал эмес, гардеробчик фанера дрыш жөнүндө. Эми өзүм деле арыктым, бирок мен мындай кылбайм. Достор, эми түшүнөм, конкурс Мистер 2014 экен. Бирок мындайдын эмне кереги бар? Достор, бул балдар заводдон жаңы эле чыгып, Масловый. Байкадыңарбы, арасында бир патриот бала бар экен. Кыргызстанның ушинтип патриот болуп эле койгула. Андан көрөк достор, кичине шаарга чыгып, көчө шыпырсаңар, көп пайда алып келесиңер. Туугандар, менин оюмча музыканы туура эмес коюп алышкан. А балким бул балдар башка жерде иштейт. Чыгылса түшүндүңөр. Бизге мындайдын кереги жок. Андан көрө латерал аял утуп алгыла. 4 жыл мурун мен бир ырчыны байкагам. Анын видеолорунда мен ой пикирлерин калтырып жүрчүмүн. Эми кыялдарым орунда алып камерага да айтканга жеттим. 4 жылга ойторойм, бирок айтчу сөздөр көп. Ошондуктан биринчи видеону көрөлүк. Yo, gangsta shit. Азыр башлап. Girls don't get hurt, can't feel anything. Достор, уларда менин оюмча видео мындай башталган. Эмне кылсам? Актан! Ой. Короче, клип тартыш керек болуп атат. Бошсуң? Бош. Камера бар? Телефонду коет да. Болот, жүр кеттик. Примерно ушундай да. Достор, эми могу жерин байкасаңар, менин оюмча бул жерде режиссер мондай сөз айтты. Элон, ушинтип жата бересиң, андан көрө бутун кыймылдатсаң болот. Молодец. Эми достор, рэперге кезек берели. Просто дай мне шанс вернуть момент изящный наш назад, где купались в облаках, где наш мир менял закат. Ух ты! Көрдүңөрбү, Эминем жанында да турбайт. Менин оюмча бул бала рэп окубай эле акыя айтып атат. Акыя. Ойлогом, рэпти мен эле жаман окуйм. Баштан аягына чейин видеону байкасаңар, байкуш кыздар араң эле жүрөт. Party girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Эң барынан бул кызга менин боорум ооруду. This was a triumph. Курса качты. Жада калсам о жерин карасаңар, кыз бирдеме деп атат. Биз бул клипке тартылып уят болгон жокпузбу? Болду да, отура берчи. Блин, качан бүтөт каш бар. Тырчокты жаткыра чапса. Иши акча берсе эле кетет элем. Башым, кече ичпей эле койбой. Мода за. Көрсө бул видеону профессионалдар тартыптыр. Когда работаешь с профессиональным режиссером, это дается очень легко. Очень интересно, да. Golden Boy, Elon, мен сенин тайкең ошо үчөө чогулса бир сонун топ болот. Достор, бул бирлер, башкаларын уксаңар оң коңурдон кетесиңер. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Менин атым Азык. Бизге
класс басып, пикир жазып жана N Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеоңор болсо ушул дарекке жибериңиз. Я не знаю еще какие-то названия, я просто пробую. Я пробую все. А так я тихо. Ассаламу алейкум. Достор, азыр интернет блоктарында үй шартында веб-камерага ырдап жылдыз болгондор аз эмес. Кийинки видео ошондой ырчы жөнүндө болмокчу. Бирок алгач видеону көрсөтпөстөн үнүн гана угуп көрөлү. Үнү жактыбы? Мага дагы жакты. Үнүңө береке. Эми видеонун өзүн көрөлү. Артында бийчиси менен турбайбы? Биздин эстрада ырчылары сыяктуу. Карагылачы кандай берилип бийлеп атат. Илгери өткөн заманда бир ырчы кыз болуптур. Ал кыз күнүгө кеч киргенде бир убакта бир ырды ырдай берчү. Бир үйлөдөн бир жылдыз чыкканы жакшы деп ойлочу. Бирок ушул жерден жамак бүтөт. Анткени бул кыздын ырдаганынан ашып түшкөн иниси бар. Достор, эң кызыгы иниси эжесин 5 колдой билет. Качан, кайсы убакта кантип ырдай башташын дагы билет. Эми баланын даярданып турганын карагылачы. Керек болсо кайгында кандай ыргак бар экенин жаттап алган. Анысын кийинки жеринен билсе болот. Биздин ырчы жылдыздардын артындагы бийчилерге кайрылуу. Мына көрдүңөрбү кандай бийлеш керек. Эртерээк ойлонбосоңор өмүр бою ырчынын артында бийлеп жүрүп өтөсүңөр. Андан көрө билекти төгүлө дагы. Ырчылардан ашып түшкүлө. Ансы эле кытайлар көп. Ой, ырчылар көп. Кытайлар деле көп. Кыскасы. Кийинки видеобуз Орусияда тартылган. Ал видео болсо Милисавайка жөнүндө. Эми өзүңөр деле түшүндүңөр окшойт. Байкебиз кара кура үстүнө бензин чачып атат. Жок кылыш үчүн. Негизи ким короосуна кара кура өстүрүп кармалса, милисиялар ушундай эле кылат. Көлдүк катары жүрөгүм ооруп кетти. Достор, эми артында турган эки байкени карагыла. Тагдырына тарынганда эле турушак го. Нерв болуп тамек чегип. Сыягы ушулардын коросунан табылган кара курай го. Байке, жөн койчу. Араңыз түгөбүз күнү-түнү сурап. Эмне менин кором силерге эгин талабы эмне? Жок байке, от менен ойнобоңуз. Чөптүн анты бар, ула болот. Жок, өрттөйм дедимби, өрттөйм. Мейли байке, бир нерсе болсо өзүңүздөн көрүңүз. Достор, эми андан ары көрөлү. Эми эмне болуп кетет экен? Тиги эки байкенин каргышы таамай тиет экен. Байкадыңарбы кандай сокку болду? Милиция байкенин мындай чайканда крышасы тайып кетти. Анан болбойт да бирөөнүн эмгегин жеген. Байкуштар чөптүн үрүнүн алып келип отургузуп, багып, эптеп чоңойтсо, анан милиция байке келип баарын кыйып өрттөп атса. Жо, милицияныкы өрттөп аткан туура эле, бирок эмгегин жеген туура эмес. Бирок туура эле. Ошондуктан менин бир көлдүк досум айткандай, чөптү теппегиле. Чөп сени тепсе жаман болот. Кичинекей балдар эмне кылса дагы күлкүлүү боло берет. Анда эмесе кийинки видеого назар салгыла. Машинеде музыка чыкса, кичинекей балдардын реакциясы. Мына түнкү клубда төрөлгөн балдар. Негизи клубда ушундай эле. Эч кимди көзгө албай бийлей беришет. Бул балдар деген Атай Өмүрзаковдун командасы Тумар КР тобу кичинекей кезинде.
Достор, байкадыңар, бир бала кетип калды. Ал Атай Өмүрзаков. Ты ушла, оставив след за собой. Бул кичинекей балдарды көрүп, мен тамаша лигасынан бир тамаша эске келди. Ош шаарындагы дискотека. Эми Бишкектеги дискотека. Жана ошондой эле Москвадагы дискотека. Ал эми азыр музыка менен ойноп көрбөйлүбү, диджей, биздин музыканы эле койчу. Иши кылса бул балдар баарын эле жыргай берчүдөй. Ай балдар, ата-энеңер келди. Ай балдар, ата-энеңер кетти. Балдар, силер шайлаган партия жеңди. Силер шайлабаган партия утулуп калды. Сөздүн кыскасы бул балдарга баары бир. Балалык ушунусу менен керемет да. Достор, кийинки видео телефон менен клип тарткандар жөнүндө. Кандайсың? Каердесиң? Парктамын. Парктын каерindесиң? Помнишь, там где фоткались? Да, помню. А ты с кем там? Я с девушкой. Ладно, давай-то. Нурбек? А где девушка? Где девушка? Таштап кет. Так, стоп. Көрсөңөр достор, булар телефон менен мынтип сүйлөшөп экен. Авазык. Кандай, жакшыбы? Жакшы. Эмне кылып атасың? Ойтобо тартып аткам. Мен да тартып атпаймынбы? Сен да тарт. Сен жатасың. Бүгүн сеники де. Давай. Эми ушундай болмок беле. Айбалдар кичине окшош турбайсыңарбы? Улантабыз. Где девушка? Где девушка? Таштап кет. Туалетке. Кызы колдон туруп туалетке чытап салган. Эмне деген суроо эми? Кызым таштап кетти. Каяка? Башыңа тийген таяка. Достор, эми оператордун тартып атканын карагыла. Меники да таштап кетти. Жаман болсо тиядыш. Акырын келип коюп койду, анан кетип калды. Жаман болсо тиядыш. Экөө ушинтип кейип атканына караганда булардын сүйгөнү бир. Болду эми, кайгырбагыла. Силердин да көчөгө күн тиет. О, мына. Оператор келди. Жөн эле келип акча берип. Бул деген булардын продюсери турбайбы? Мегиле, бүгүнкү эмгек акыңар, кечинде той барабыз. Эми андан ары көрөлү. Чем девушки здесь бабка? Эмне? Чем девушки здесь бабка? Кандай? Чем девушки здесь бабка? Зачем девушки, если есть бабки? Ошо да, кыздардын эмне кереги бар? Кемпирлер жетет буларга. Воу. Бул эмне эми? Бул бала фитнес клубта иштейт. Жок. Күн ысыкка тердеп кетти. Анан желди тачат. Ал эми кийинки кыймылы мени өлтүрдү. Ай болуп жаралып, күн чыкты күн болуп. Түшүндүңөрбү? Атайын эффект кошобуз. Ай болуп жаралып, күн чыкты күн болуп. Азыр беги шырдап берет. Бегиш. О, ну как там спой? Жылмайып жарқырап ысып баратам достор менен көлгөсүп. Мына сага бурулуш. Назык булда шоу бийик маанай менен кызык. Бейгиш деген көзү өзү турбайбы? Коем, болдугула. Күндө эле силерден уялып, жана эле кирип кеткен. Силер дагы кеткиле. Ай чыкты, ай болуп жаралып. Ал эми калып калган баланын турганы кимди эске салып атат, я? Достор, бул ойтобо долбоор болду. Менин атым Актан. Бизге класс башкыла, пикир жазгыла жана N Channel 7 каналына катталгыла. Жана ошондой эле эң кызыктуу видеолор болсо биздин дарекке жеткиле. Достор, көрөрмандар, бизди көрүп аткан көрөрмандар, аягында айтып кетчү нерсе, сиздердин салымыңарга, советиңерге рахмат.
Тема, вот тема. Тема, вот тема. Салам достор, жаңы жылыңыздар менен 2016 жыл жакшылыктын жылдары болсун деп биз анда эмесе баштамакчыбыз. Мен машина айдаганда 20 жашыман үйрөнгөм, мага чейин бир да жолу машина айдап көргөн эмесмин. А менин оюмча бул бала төрөлгөндө эле Майтс айдап, 1 жашка чыкканда Fit айдап, андан кийин Lexus, анан азыр болсо бул бала ушундай жашында бульдозер айдап атат. А чоңойгондо эмне айдайт? Туп-туура ракета. Эми фантазия кошул. Мен бул видеону биринчи жолу көргөндө момундай болуп кетет деп ойлогом. О, Господи! Молодец. Азыркы жаш балдар интернет уюлдук телефондон башы чыкпайт. Таштандыны төгүп койчу эшикке десе, ошол жөнөкөй таштандыны төгүп койбойт. Ай бала, мусор төгүп койчу. Азыр мам. А бул бала мусор төкмөктүгүн шагыл кум казып атат. Эң кызыгы балки бул кичинекей дозубуз оюнда бульдозер айдабай эле. Мисалы сиз үй куруп атасыз. Кыш түшүрүш керек. КамАЗ чакырсаңыз келбей кой дейли. Эмне кылыш керек? Баягы эле эшек менен ташыш керек. Мына эшек да келди. Эми кирпичти кантип түшүрөбүз? Ошондо бул кирпичти бияка, муну бул жака, мунусун бул жака, жана тигинисин тигил жака койсок, ана буну бияка, ошондо бүтөт. Мына ушинчи жыйнасак бат эле болот. Кандайча? Көрдүңөр, бир эшекти көтөрүп туруп 10 кишинин жумушун бүтүрүп койду. Эң кызыктуусу достор негизинде спортсмен. Байкашымча бул байкебиз биринчи жолу эле кылбаптыр. Аны мен эшектин эмоциясынан байкадым. Эх, бул эми мени кайра көтөрөт да. Ошо бир күнү арка моюнун астында калбаса болду. Аркасындагы байкелерди карасаңар, көңгөндө эле карап туруп анан басып кетти. А эгерде бизде Кыргызстанда мындай кылсак, элдин эмоциясы момундай болмок. Эң кызыктуусу достор, видеону аркасынан түрдүрсөк, эшекти акырындык менен көтөрүп, кирпичтерди мелтиретип жыйнап коет экен. Футболго келдиңиз. Азыр оюндун башталарына дагы 30 минут бар. Бул убакытта эмне кылыш керек? Жок достор, бул эмес. Жөн отурбай милиция кызматкерлерине тийиш керек. Көрдүңөрбү кандай сон? Бул көрмандарды менин оюмча көп жерге чакырсак болот. Мисалы сиз машинаны парковка кылып жатасыз. Эми мурунку видеолорубузга өтөлүк. Жана кирпич ташыган эшегибизге ушундай үн коштоо берсек кандай болот? Иши кылса
Болмаса бул видеону барча койсо болот. Азыр эми дерзкий, англисче айтканда гангста, чакырууну гангста балдардан угабыз. Всем салам алейкум, 28 июля мы всех вас приглашаем в центр отдыха Тартуга на бикини-баре в стиле Лос-Анджелес. Не пропусти, будет горячо. Мына сага гангста, жада калса Eminem таң калууда. Не пропусти, будет горячо. Балдар бир суроо. Жөн эле сүйлөсө болбойбу? Же жөн эле жалпак тил менен айтканда чыгырсак элдер келбей коебу? Ошондо Кыргызстан жулдуздары концертке элдер ушин чыгырса дворец спортага эл батпай калат турбайбы? Всем салам алейкум, 28 июля мы всех вас приглашаем в центр отдыха Тартуга на бикини-баре в стиле Лос-Анджелес. Не пропусти, будет горячо. Бирок достор, буну озвучка кылсак кызыктуу болуп калат экен. Эми элестеткиле, бул балдар монтип гангста деп чыкырбай эле жөн эле чыкырса кандай болот? Всем салам алейкум. 28 июля мы всех приглашаем на центр отдыха Тартуга на бикини-баре в стиле Лос-Анджелес. Не пропусти, будет горячо. Ошондо 4 бала турат, бирок ошон экөө эле сүйлөйт. Бирөөсү мойнун жышып атат, бирөөсү деп турат. Менин оюмча бул баланы бул видеого дедириш үчүн эле алып келди. Элестеткиле, жеке жашоосунда бул бала дагы өзү ушундай экен. Чай ичесиңби? Сабакка кеттиңби? Саат канча болду? Кандайча? Эми бүтүр эле? Ишин кылып мынтип чыкырбай эле койгулачы, башкача көрүнүп калат экен. Андан көрө жөн эле орусча айтканда без пафоса эле чыкыргылачы. Ошол эле сонун көрүнөт. Эми достор, кийинки видео орусча айтканда жесть. Посмотри, я их перевел в шкатулку, урод, посмотри, вот это уроды посмотри. Я перевел в шкатулку, они взяли мою собаку зарезали, вот главарь, вот его день рождения отмечали они. Чего? День рождения отмечали, вот это козла, короче. Мой галбат зарезали, мой самый любимый, вот это посмотри, вот это чумо посмотри. Вот его зовут Хунли, говорят. Уроды, говорят, уроды. Айттым го, чычкан мага деле жакпайт, итиркейим келет. Бирок бул видеону көрүп бир четтен боорум ооруду, бир четтен күлкүм келди. Эми ушунча байлап алып салган туура эмес да. Гитлердей болуп мыкаачылык кылып. Wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht. Мындай кылган болбойт. Бир өлтүр же эшикке чыгарып ий. Эми жакшылап тактайлы. Автордун айтуусу боюнча чычкандар туулган күн өткөрүп жатышыптыр. Аны мен мондай элестетим. Астында глава, башкача айтканда чычкандардын чоңу. Взяли мою собаку зарезали, вот глава. Чычкандардын чоңу демекчи, экөөнүн байланып тургандарынан, эмоцияларынан бул видеону мен өзүнчө эле американский кинолорго окшоштурдум. Балким мунун үнүн жөн эле коштоп койгон автор. Чычкандар негизинде спортсмен, тартып аткан бул тренер. Аларды чапкылап анан шпагатка отургузуп атат. Давай, карма, силер кыйынсыңар, силер эң мыктысыңар, силер барынча келсеңер, давай. Эгерде биздин эки качып кеткен президентибиз Кыргызстанга келсе, точно ушундай болмок деп ойлойм. Я привел в шкатулку, они взяли мою собаку зарезали, вот главарь, вот его день рождения отмечали. Достор, бул ойтобо долбоору болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Yen Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо ушул дарекке жиберсеңиздер болот. Же бул WhatsApp номерибизге жиберсеңиздер болот.